Ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар. Ош шаарыбыздан Абдуманап Мамуров көчөсүндө турабыз. Ош шаарында дагы бир көчө асфальтталууга, бир оңдоп түзөөгө даярдыктар көрүлүп жатыр. Тагыраагы бул жер Ош шаарыбыздагы Абдуманап Мамуров көчөсү. Бул жакка карай кетет. Ал эми бул жер билесиздер, кайсыл жер десеңиздер, Наукатский пойдем. Ал эми биздин кыргыз тилинде айтканда ноокат чыга бериши. Ноокат ойдоңго тагыраагы ноокат кыркасы деп айтылат. Түшүндүңүздөр бул жер? Бардыгыңыздарда белгилүү да. Дорамбек Садырбаев көчөсү менен салып ары көздөй чип кетип атыптыр, аз унааларчы. Көчөнү аталышы турат, монтажы көрүп. Ал эми ал жактагы аймактарда биринчи, экинчи көчө жана ошондой эле Санкт-Петербург деген көчөлөр бар экен. Ал эми бүгүнкү сиздерге көргөзө турган көчө негизинен дал ушул Абдуманап Мамуров көчөсү болмокчу. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Көпчүлүк бизден чет мамлекетте жүргөн мекендештерибиз, Ордолу Ош шаарынан сырткары башка жактагы областтарда коноктор эгерде ушул жерлерди көргөндөр болсо, арасынан сурап жаткандар болуп атат. Мындан сырткары өздөрү көргөндөр болсо, ар кандай ойлорун айтып атышат. Жумуш болуп жатат, болбой жатат, тигиндей, мындай деп. Өнүгүү Ош шаарында жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бирок канчалык деңгээлде өнүгүп атат, канчалык жолдор оңдолуп атат, биз видеороликтин башынан аягына чейин азыр тартып сиздерге көргөзүп берели. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 30 май. Тез жарыя каналы бат тез ыкчам түрдө сиздерге жаңылыктарды чыгарып турат. Андыктан биздин каналга катталып коюңуздар, лайк, комментарий. Мага жакты белгисин калтырыңыздар. Андан мен баштадым. Алгач эле ушул жерде мурунку майда чүйдө такта жана ошондой эле темир саткан мурунку атайын убактылуу соода түйүндөрү бар болчу. Бул жактардын баардыгы бирлешкен тарапка көчүрүлөт экен. Бул жерде соода тармагында отурган бир байке менен сүйлөштүм. Азыр стройматериал саткан байкелердин бирөөсү айтты. Курулуш тармагындагы бүт ушул жердеги темир болобу, башка нерселер бүт баардыгы ошол жакка кетет экен. Ал эми бул жактарда мурун унаалар тетиги жерге токтоп алса, эки унаа араң өтчү да, тыгын болуп, жол аягындай тыгын болчу. Ал эми азыр болсо, буюрса оңдоого бел байлап тур жолду. Ош шаардык мэриясы тарабынан колго алынып, лоток коюлган, бордюр коюлган. Көрүп турасыздар, бийигине кошукталып, жакшы кылып коюшуптур. Анан шагылды төшөп койгон. Жай элек, бирок алып келип эле төккөн. Эми аны сүрүп, тегиздеп грейдер менен. Андан кийин болсо трамбовка кылат жанагы чоң оор техника менен. Билесиздер аны? Жанагында кодулдарыбыз, сателиттер дагы Тынар Курбаналиев тамашалап чыкпады беле. Могул жак бир чыла болуп кетти, Мамуров көчөсү деп. Мына ушул чыла болуп кеткен Мамуров көчөсүн баш аягын бууп жаап, демек оңдоого кадам ташташтыр. Бул жакта шагылды келип төшөшкөн. Сүрүп бул жактарды тазалашат экен, оңдоп. Анан жолду жарыктандыруу максатында атайын түркүктөр орнотулган. Көрүп турасыздар, жаңы түркүк орнотулуптур. Жол кеңейип калыптыр мурунга карагандачы, чын айтайын. Ачыгын айтканда. Мега электро дейт, электр буюмдар дүкөнү бар экен эле, могул жерде мастер краска дейт.
боек бар екен әлі. Боек сатқан. Жана ошондой эле бул жерде ашкана, башка бүт бардык нерселер бар экен. Эми бул негизги болуп жаткан жумуштар Ош шаарында өнүгүү болуп атат. Мындай жолду оңдоп түзөө эмес, өнүгүү десек болот. Эмнеге дегенде көп жылдар бою ушул жол каралбай жаман акыбалда жаткан болчу. Могул жолдо асфальт басылып сонун болуп калса, унаа зымырап жүрсө. Ал эми биз унааларга тоскоолдук кылбай, унаа жолго баспастан тротуарга бассак, турабы? Сонун болот да. Жол тыгыны жок болсо, бири-бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз, башка нерселерди кылбайбыз. Жакта техника жумуш кылып атыптыр. Көрүп турасыздар. Негизинен ар бир моундай өтө турган үйлөргө кире турган жактарга биз турбай деп коелу. Калыңдыгына чоңдуктан экен. Орнотулуп тур, коюлуп тур. Мындай жумуш көрдүңүздөрбү? Бул жака жолго шагыл төшөлгөн. Сүрдүрүп дагы тегиздөө иштери жүрөт экен. Бул жакта жумуш жүрүп атыптыр, ардактуу кыргызстандыктар. Ассаламу алейкум. Жигиттер, кадай эле? Амансыңар, тынчсыңар? Эмне казып атат экен бул жактыкы? Канализациябы? Жаңы ойлоду, жек мурун жүргөн эмес бекен? Жаңыбы? Бул жакта бул жок бекен эле. Могул зданияга, мына мекемеге. Бул жака азыр кийин асфальтты бузуп, жол таман таштары төшөлгөн тротуар же болсо башка нерселерди куруп алгандан анан канализацияга киргизбестен азыртан ушундай нерсени колго алып атышыптыр, ардактуу кыргызстандыктар. Көрүп турасыздар. Сонун жумуш болуп атыптыр. Дээрлик бул жумуштар бир эле ушул Мамыров көчөсүндө эмес. Башка көчөлөрдө аябагандай эле көп. Көпчүлүктүн суранычы боюнча мен Мамыров көчөсүн тартып беришкенден ушул жакты тартканга өткөн болчумун бүгүн. Көрдүңүздөрбү? Мурунку абалы моундай болчу да. Чылаа болчу ушундай. Бул жер кеңир болуп калды, бирок караңыздарчы. Кош. Алтын ай кафеси жайгашкан экен бул жерде. Кичинекей көчөлөрдүн кошулушу. Ал эми чоң көчөлөрдөн өткөндө асфальт басылган көчөлөрдөн Амир Темир көчөсүнө бара жаткан учурубуз. Бул Абдыманап Мамыров көчөсү. Ак Тилек тарапты билесиздер да, Нокат тарапка кеткен жакчы. Жанагы Бекмамат Осмонов, западный тараптан Бекмамат Осмонов көчөсү келип, Ак Тилек айлампасына келип бул кошулат. Жана ошондой эле ары көздөй чыгып кетсе да болот. Учар тармакка, учар деген жакка дагы чыгып кетсе болот. Бул жакта камералар орнотулган экен. Азыркы учурда Ош шаарында кайсыл камералар негизинен иштеп жатат, толук түрдө билбейт экен, бирок бардыгы ишке кирген деп айтылат. Анан жол коопсуздуктарын, жол эрежелерин сактап айдаңыздар, ардактуу агалар, байкелер, эжелер, карындаштар. Ар кандай чектөөлөр киргизилип атат, өзүңүздөр билип турасыздар. Мындай жол эрежелерине болгон өзгөчө талаптар дагы күчөтүлүп жатат. Ошондуктан бир
Жакшы. Эгерде жол белгилерин унутуп жатсаңыздар, китепчесин алып окуп коюңуздар. Ол жерден жолдун үстүнөн бул жактан көчөдөн кошула турган жерлерге мындай кылып суу өтмөккө бетон коюлуп, плита басылган. Андыктан ушул нерселерди көргөзүп кетейин. Бирок могул көчөлөрдүн көпчүлүгү могул жактар бүт бардыгы мурундар чыгып кеткен да, могул жакачы. Бир мурунку замандардагыдай эле жашап калганбыз да. Ачыгын айткандачы. Ош шаарындагы тургундардын көпчүлүгү чыгып кеткен экен. Муну Ош шаардык мэриясы тастыктап, кызыл сызыкка чыгып кеттиңиздер деп снос нерсени уюштуруп, ал негизинен эле бар. Ошонун негизинде катуу жумуш алып барып туруп, мына жолдор кеңейди. Могул жактарда унаа оңдоочу жайлардын бүт бардыгы мурун бери жака чыгып алышкан да. Могул жерлерчи Ош шаардык мэриясы тарабынан азыр артка жылдырып, кызыл сызыкка чыгып кеткендердин бүт бардыгын артка кайтарды. Жапайычылык же болбосо бир жол тыгындарын алдын алуу максатында ушул нерселердин бардыгы уюштурулду. Биз ар бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Могул жерде, мисалы үчүн, өнүккөн мамлекеттерде тротуар маселеси, жол таман таштары сөзсүз түрдө каралган. Ал эми бизде болсо, Момуров көчөсүндө ал нерсе такыр жок болчу. Чын айтайын. Могул жерде унаа оңдойбу? Демек ушул жерге мындай ич ачарлык нерсе да бардыгы алып келип мынасын ушул жерге коюп алат. Адамдар өтө албайт. Анан каяк менен басат? Албетте, кайсыл жак менен басат? Мынау унаа жүргөн жолго салып басышат. Алхамдулилля. Анан бул жака басса, жол коопсуздугу аябагандай бир жарала турган нерсе болот да. Жолдон өткөн унаалар адамдарды коюп кетиши дагы толук ыктымал. Ошол нерсенин негизинде бир ошондой кыйынчылыктар болбосун, башка нерселер болбосун деп атайын тротуарды, жол таман таштарын буюрса Ош шаардык мэриясы тарабынан бул жактар оңдолуп жаткан учуру буюрса баарды калды да. Мен көрүп кубандым, чын айтайын. Аз да болсо жумуш алдыга карай жылып атыптыр. Могул жерди алалы. Силерге көргөзөйүн. Бул жактардын баардыгы оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп жаткан учур. Ассаламу алейкум. Биз түздөн-түз ушул оңдоо иштерине күбө болуп калабыз. Мен жумуштан кийин чыгып тартып жаткан учурум. Ардактуу кыргызстандыктар, жумаңыздар маарек болсун. Макей. Эмгегибиз аз да болсо элибиз үчүн болсун. Ош шаарына келе албагандар канча, чет мамлекеттерде жүргөндөр канча, ошолордун баардыгына маалымат катарында айгинелеп ушул нерселерди чагылдырып чыгарып жатабыз. Техникалар бул жакта экен. Өтөлүчү. Сервис. Бул жакта көргөзөбүз. Бул жакты билесиздер, өткөн чыгарылышта тартып көргөзүп кеткенбиз. Асфальт жол могул жерге чейин келген. Экинчи матиз келе жатат го. Ошол жерге чейин келген.
Ол жағы дағы болот экен буюрса. Анын үчүн ал жактагы эрежелер оңдоп түзөп. Жана ушундай эле жолдо оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан үчүн толук түрдө асфальт басыла эле экен. Азыр мына лотокту коюп алыштыр негизгичи. Ооба, эл кичине аз-маз кыйналып атат. Эми сабыр кылып турсак, сабыр түбү сар алтын дейт. Ийгилүүбүз көп эле болот буюрса. Монтип, мына үйлөр кезинде сносуктарына көп эле чыгып кеткен экен. Азыр монтип кириптир. Көрдүңүздөр. Эмне болду? Видео калып атам. Видео калып атам. Я. Бул реклама эмес, сиздики тартып аткан жерим жок. Мен коомдук жай тартып атам, жол тартып атам. Ооба, эмне болду? Реклама эмес сизда, сиз мен жолду тартып атам дейм. Коомдук жай тартып атам. Кыргыз элине көргөзүп атам. Не тоскоолдук кыласызбы же кандай? Чыгабыз. Чыгарабыз. Капы болбогула го. Кээ бир ушул жердеги жашаган эмне болуп жүрдү тургундар. Ким жашайт экени белгилүү. Мен там айтпай эле коеюн. Азыр айтсам капы болуп тигинтип комментарийде жазып чыгышат. Ушул жактардагы снос болгон негизинен. Туура эле чечим болгон. Анткени ар бир Кыргызстандын мындан сырткары Ош шаарындагы башка айыл аймактагы тургундар дагы снос болгондо, демек Ош шаардык мэриясы айтып атат. Бул нерселерди туура кабыл алабыз деп жылып беришти. Кээ бирлери тигиндей мындай деп арыздангандагы жагдай болду. Бирок анткени менен жолдор азыр кеңейтилгени жакшы. Азыр Кыргызстанда эмне көп, унаа көп. Колхоздун саны кудайга шүгүр өсүп атат. Муну менен биз өнүгүү тармагында дагы да болсо алдыга карай жыла алабыз. Жол азабы көр азабы дейт. Монтип айыл аймакка кеткен үчүн Баткенге, Ноокатка кеткендер болсочу, эгерде ушул жакка сала турган болсочу, мына Попан тармактагы барго, ушул жакка кеткендегилер бечаралар кыйналышат да. Шаардан чыккыча эле бир кыйын менен чыгып, анан ары жагына дагы канча жол басышат. Ошондуктан эми бизден мэрибизге, Ош шаар мэрине биринчи кезекте. Андан кийин болсо жогоруда иштеп жаткан, колдоо көргөзүп жаткан президентибизге дагы жогорку бийликке дагы ырахматтарды айтабыз. Бул видео атайын бирөөгө жагынуу же мактоо үчүн же болсо тигиндей мындай деген нерсе жок. Болгону биздин чет мамлекеттик замандаштарыбыз, туугандарыбыз атайын суранган үчүн ушул Абдуманов Мамыров көчөсүн тартып атабыз. Негизинен бул көчөнүн аймагы бул жактарда
толық түрде бардығы ушундай оңдоп түзүүгө кадам таштап атышыптыр. Сон жолдун эндүүлүгү аябагандай кеңири болот экен. Кыргызстан алга, Кыргызстаныбыз өнүксүн дейбиз. TGR каналы сиздерге аз да болсо жолдун жүрүшүн, азыркы учурда жумуш болуп жаткан жумуштарды, иштерди бүт баарын көргөзүп берди. Кийинки чыгарылыштарга чейин амандыкта туруңуздар дейбиз. Эгерде дагы улантып көрө тургандар болсо, чыдап туруңуздар, мен аз да болсо кичине басып ар жакта көргөзүп коеюн. Кеч кирип бара жатат. Видеода тартып жатып, эгерде катачылык кемчиликтер болсо, кечиресиздер, мусулман туугандар. Дем күч берип биздин каналга поддержка берип коюңуздар, колдоо көргөзүп коюңуздар. Сиздердин эрке уулуңуздар TGR каналы атайын Кыргызстанга кызмат кылуу максатында көптөгөн жакшы жумуштарды тартып чыгаруудабыз. Бирөөнүн артын чукугандан көрөк биз колдоо кылып дем күч берсек, тезирээк өнүгөбүз буюрса. Калганы дагы ушул бойдон Ак Тилек айлампасына чейин ушундай экен. Жолдун азыркы абалы. Мусулман туугандар, сак саламатта туруңуздар. Assalamu алейкум.